Казакстанда болгон окуя билесиздер, өзү күйөөсү бул жака Кыргызстанга келет, келип даватка чыгып, башка нерсе кылып, өтө бекемделип, сакалчан, динге бекем өзүнүн Казакстанга кайтат. Казакстан 2001-жылы болду эле ошондой окуя. Казакстанга барат. Баргандан кийин аялы болсо, аныкы өзү өкмөт кызматында иштеген байке болгон, аялы балерина болгон. Yani алар баягы жарым юбка эмес, жок юбкандай турган стойка юбка кийет да. Бала менен эки жакка чуркай берет. Тиги жетпей буяка качат, буяка качат дегендей, эл алдына чыгып алып балерина да. Аны айтат, кайра түшүндүрөт. Ай, нанайын жаным болбойт, уяттуу деген нерсе бар. Ушунча эркектин алдына чыгып алып мынтип чуркап жүрсөң мен чыдабайм. Десе болбой эле өзүнүн эми кичинекейинен курбанчылык берген да, кичинекейинен ошого катышкан, өмүрүнү берген, эч таштабай коет да. Ama bir gün anan keyin suranat, ay жүрчү дейт, биякта аялдардын таалими болот экен. Аялдар чогулуп алып ошо жерде сабак өтүшөт экен. Ошо чөйрөгө бир барып берчи десе, жок, барбайм, убактым жок. Ай, 1 саат эле барып берчи десе, макул, анда 1 саатпы, кара, 1 сааттан өтпөсүн. Макул дедим деп, машинага отургузуп алып барып үйгө киргизип коюп, машинада отуруп анан дуа кылат. Я Алла, хидаят бер, иман бер, уяттуулугун кайтарып бер. Аллах Тааладан дуа кылып атат. Bir malda 1 saat bolot çıkpayt, 1,5 saat bolot çıkpayt, görse sabaktan keyin anan dagı bayanda bolgon eken da. Anan keyin çıktı deyt. Çıkıp durup ne kıldı? Eşikti açıp, başını çıkarıp durup çakırat. O bergeldi. Barat, barganda ne oldu dese, kiyim alıp kelçi deyt. Uşunday çıkkandan uyalıp atamın deyt da. Karаңыз bir 2 saatlık çöyrö, uyattуулуктун çöyrösü, anın kança жылдан beri kılıp atkan uyatsızlıktın çöyrösünü talkalap saldı da. Ayal zattın içinde ошондой күч бар. Ошондой кубат, ошондой жөндөм, ошондой асылдык касиет коюлган. Бирок ошол туура эмес чөйрөдө жүргөн үчүн ошол күчүнү жоготуп атат да. Ал күч келгенден кийин эч бир нерсе аны сындыра албайт. Жакшынакай кийим алып кел дейт, мен чыккандан уялып атамын дейт. Жолдош айтат, барып 2 базарды кыдырдым, бирок бир нормальный көйнөк таппай койдум. Бардыгы материал жетпей калган, кыска тигилген кийимдер экен дейт да. Бир таппай койдум дейт. Анан чалып досунун аялыныкыны hicabına үйүнө барып алып келип, ана ошону кийгизип, анан алып чыгып кеттим дейт да. Ошондон аял заттын уяттуулугуну негизи ойготуш керек да. Аны үчүн чөйрө керек. Аны үчүн туура маалымат керек, туура түшүндүрүш керек. Катуулук менен эмес, зомбулук менен эмес.